Бүгүн балдарды отургузуп келдик. Наркоз тарап баштаган окшойт. Кичинекей балам оорутат деп ыйлап баштады. Отургузуп келгенибизди кайнагамдар угуп эле, чоң кайнагам. Ушинтип жеңемеккө бир себет вкусняшка оюнчуктарды көтөрүп келишипти. Балдар вкусняшкаларды жеп кичине алаксып калышты. Мен болсо аш тамдаган өттүм. Анан кыздар көпчүлүктөн угуп калдым. Бир жумадай эле сакайып жакшына болуп чуркап ойноп калышат депчи. Силердин балдарыңар канча күндө жакшы болуп чуркап ойноп калышкан. Анан тезирээк сакайыш үчүн эмнелерди кылгансыздар комментарийге жаза кеткиле. Ашты кууруп эми күрүчүн салып жатсам, тайтасы менен тайнеси келип калды. Тайнеси болсо бир сыра сарпай кылып келиптир. Тайтасы болсо балдарга акча берди. Бизге да ушинтип жоолук калпактарды салып. Анан ушундай салт бар экен. Балдарды отургузганда тайнеси жаңы төшөктөргө жаткызыш керек экен да. Ошого тайнеси төшөктөрүнөн баштап көтөрүнүп келиптир. Балдарды козгобойлу деп төшөктөрүн салган жокпуз. Ушундай салт сиздерде да барбы? Болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Ашты дендеп койгон болчумун, даяр болуп, конокторума дасторконду салып, ашты салдым.